Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кара Балта шаарынын тургуну Турдалиева Малика өзүнүн уялаш бир тууган ээси Турдалиев Мирбектин ден соолугун ойлоп, ага 2 жылдан бери кам көрүп келсе, көп жылдан бери анын турмушун, тагдырын ойлоп өзүнүн колуна алып алган. Мирбектин жугуш экенин билген жубайы 2 балалы болгондон кийин балдарына карабай таштап кетип калган. Мирбектин келинчеги жок, 2 баласы бар. Папабыз, атабыз болсо 49 жашында эле жаман оору менен ооруп өтүп кеткен. Ошондон Мирбек менин колумда 17 жашынан бери. Өзү да мурун апластический анемия деп ооруп, инвалидностька чыккан, 2 группадагы майып болчу да. Эжесинин колунда туруп, ошого жардам берип жүргөн экен. Даже ошо оорусуна байланыштуу 2 уулун менен аялды таштап кетип калыптыр. Бизде күн ушундай акыбал кыйын болуп атпайбы? Иштеген жумуш жок болсо эме болуп калса. Анан эжеси бизге алып келип кайрылып эметкенде аракет кылабыз алганга дедик. Мирбектин мүнөзүндө ал ооруп турса да ооруганын билгизбеген жан. Күнүгө малжандыктарды караган Мирбек тамакты жакшы ичкени менен арыктай баштайт. Арыктаганы күн сайын эмес, саат сайын сезилгенин сезген эжеси Малика ооруканаларга чуркап көрсөтө баштайт. Бул Мирбек боор оору менен чалдыкканына быйыл 2 жыл болот. 2019 жылы Кара Балтага ооруп больницага жатты эле. Ошол жактан анализин, диагнозун чыгара алышпай Бишкекке жиберген. Бишкектен келип республиканскийге текшерилип көрүнгөндөн кийин анан ушундай боор, ушундай курт бар экен деп ушул спец поликлиникага барыңыз, ушу Расул Абалиевич Султангазиевке деп консультация жиберди бизде. Анан ушу Султангазиев Расул Абалиевичке келип көрсөтсөк, бизге ошо марттын ортосунда Мирбек деген жигит кайрылды. Өзү 38 жашта ошол кезде. Боорунда шишик бар деп. Багыреки компьютерный томография кылып текшерип бардыгын караганыбызда шишик боордун 3/2 бөлүгүн ээлеп алган да. Анан жана боор аркылуу жүрөккө кетчү кан тамырды дагы мындайдан курчап калган. Биринчи операция болгондо эле боорун алып чыгып көрсөтүшкөн. Демеле момундай чарага салып чыкты, бир чашкага. Демеле ичи көңдөй, жана ичинде үңкүр кылып эле оюп салыптыр, кеси курт жеп салыптыр. Мына оюп эле чуңкур жана жүрөктүн ичи тешик болот, ошол сыяктуу. Мен гистологияга алып барып, өзүм алып барып текшерип, немеге салып беришти, банкага гистология алып барып текшерттим да. Экинчисинде салып беришти, жана кийинки куртту дагы алда момундай чоң экен, аны да гистологияга алып бардым өзүм текшертип келип. Бул оорунун эң жаман жери размер бир 10 сантиметрге, 12 сантиметрге жеткенчекти такыр эле билинбей эле жүрө берет да. Мындай оорутпайт да, жанды кейитип. Анан баареки жеген тамагы көбүрөөк болуп калган кезде дүңкүйүп баштайт, распираение болуп элечи. Ошонун аркасында билинип калганда, анан келип текшерилгенде ошол ультразвукта биринчи шишик бар боордо деген. Анан биз жанагы кандан рактын клеткалары барбы жокпу аныктаган кезде алардын баардыгы жок болуп чыккан. Анан мультиспиральный томографка салсак, ошо боордун почти 60%-тен көбүрөөгү шишик болуп калган да. Мына ошентип адам денесиндеги боорду курт чекесинен жеп 70%га да жеткен. Мирбектин 1 айдан ашпаган гана өмүрү калган. Врачтарга көрсөтсөк, өтө кыйын, силердин аппараттарыңардын баары эски, биз кыла албайбыз, бизге Кытайга жибергиле дейт. Анан Кытайга канча десем, операцияга $50,000 деди. Жарына 1 киши барыш керек. Проживанияңар деме барган келгениңер менен $70-80,000 кетет деди. Мен айттым, $70-80,000 жок, биз бара албайбыз дедик. Анан Мирбек да айтты, барбайм. Каражат жоктугуна байланыштуу эжеси ошо көрүнгөндөрдөн сурап, чогултуп жүрүп арандан зорго ошол бир $7,000 гана акча топтолду болуш керек да. Менче даже операциянын алдында $5,000 болду. Биз ошонун, значит, $1,500 жанагы Турциядан эме Густадиол деген дарын алдырдык. Жана боорду сыткалып чыкканда убактылуу консервация кыла турганчы. Калган 86,000
соңго жасалмаган тамырларды сатып алдык. Ушул баланы операция үчүн да пландаштырыпчы. Мирбек өмүр менен өлөмдүн ортосунда калып, экөөнүн талаш тартышына түштү. Ошондо да кендирди кескен акча ойноп турду. Чет өлкөлүк дарыгерлер 100 миңдеген долларларды сунуш кылды. Анан булда айтты, барбайм. Эки балам менен эмне кылып, кайсы акча менен мен бармадым. Болбойм. Ажал келсе, бияктан деле, ажал келсе, Кытайдан деле өлүп калам, барбайм деп койду. 27 март күнү 2014 жылы болуп калды да. 19 жылы. Ошондо операцияга алсак, мына монда көрүнүп турбайбы? Боордун оң жагы толугу менен шишик басып калган. Шишик басып калганда биз мүмкүн болушунча алдык ошондо. Мына могул компьютерде могул жалпы боор болуп эсептелсе, ошонун 3-төн 2 бөлүгү 60%-тен көбүрөгү шишик. Мейли эми ал деле биздин шартыбызга көндү да, Расул Абалиевич. Эми шартыңар ушундай экен, эми кылса кылалы. Бирок мен эч гарантия бере албайм деп бүт баарын түшүндүрүп берди. Биз макул болдук. Эми эмне үчүн дегенде артка уже назад ход жок болчу да. Бул курт деген эң жаман нерсе экен. Бул жана 40-чы эле ийне жиптей болот экен да. Ошол оролуп эле жей берет экен. Боорду жесе жүрөккө, мээге чейин кетип калышы мүмкүн да булчу. Анан көрсөтүп айтып, почти 70%-ин жеп коюптур боордун депчи. Операция кылыш керек. Анан биз ошону мындайынан бөлүк кылып, анан кийин алдык да. Орусча айтканда кускование методика дейт. Ошентип алып аттык дагы, алгандан кийин анан жанагы боор аркылуу жүрөккө кеткен кан тамыр бар. Ошол кан тамырды курчап калган шишикти ала албай калды. Бул мына алынган жагы болуп калып атат. Операцияны бүткөндөн кийин ранасы жакшы заживать этип сакайып калды, бирок биз үйүнө кеткенден кийин ушул сүрөттөрдүн баардыгын алып, компьютердин данныйын кошуп Индияга жөнөтсөк, бул операцияны боордуган алмаштырыш керек, башка ылажысы жок деди. Ошон үчүн $55,000 анан донор кошо келсин деди. Анан баланын андай мүмкүнчүлүгү жок, шарты жок. Анан Россияга жөнөттүк биз. Загайнов деген профессор бар, ошол алгоритмдорду жакшы даярлаган профессор Загайновго жөнөтсөк, ал киши дагы айтты, бир $38,000 керек, анан донор кошо келсин, действительно аябай тяжелый случай экен, жардам бергенге аракет кылабыз деди. Боордун кесепетин көрүп турган боорукер, өз ишин көрөгөчтөй көргөн дарыгер Расул Абалиев өлкөдөгү дарыгердик абалга карабай тобокелге салып Мирбектин операциясын кылганга киришет. Операцияга алдык, алган кезде мынакей могул жерде дагы томографияда көрдүңүзбү, жана калган шишиги. Ошол болсо, могу жүрөккө кеткен кан тамырды почти 11 сантиметрге чейин шишик курчап калганда, анан нормада 2 сантиметр болсо кан өтө турган багыреки көңдөйү. Биенде ошону 0,5 сантиметрге чейин кысып койгондо, ошон үчүн кан толуп кете албай, баланыкы адышкы болуп кичине басса эле эки буту шишип, ошондой кыйналып калган экен. Биз экинчи жолку операциясын ошо 2-июль 2019 жылы алып жасадык. Ошондо мынакей баа шишик өз ордунда турат, бирок 3 айдын ичинде боор кичине өсүп чоңоюп калган. Боордун жакшы касиети бул кескенден кийин да чоңое берет да, өзүнүн калыбына келет. Анан ошондо биз мынакей могул боорду толугу менен сыртка алуу ыкмасын жүргүзүп аткан кездерибиз болуп атат да. Ал бул болсо, мына боор толугу менен алынды дагы, биенде жанагы шишик көрдүңүзбү? Алма калган шишик менен боорду сыртка толук алып койдук. Боорду толук алгандан кийин 3 саат боор жок жашады да бала. Боор жок жашаган кезде мынакей буттан, бөйрөктөн келген кан тамырларды бул канюляны койдук. Ичегиден келген кан тамырларга бул канюля турду дагы, а бул жүрөктүн ичин көзүнө киргизилген канюля болуп калды. Ушуну менен 3 саатка багы кан фильтрден өтпөй, тазаланбай эле мээни көздөй кетип атты да. Түздөн-түз. Анан боорду сыртка алгандан кийин операция бектейбл деп коебуз. Мынакей могу жүрөккө кирген кан тамыр, ошонун айланасында шишик. Ошонун баардыгын
биз сыртка алып боорду консервация кылып дары менен кайра иштей тургандай кылыпчы, андан кийин секинден шишикти бөлүп алып атабыз. Көрдүңүзбү, ушу тазиктин ичинде муз раствор менен турат тиякта. Бул ошол жана шишикти алып аткандагы этаптары. Анан биринчи болуп бул жерде боордон ошо жүрөккө кетчү кан тамырга куя турган кан тамырдагы шишик өсүп калган да, ошондо толук кесип алышка туура келди дагы. Аны биз ушу жасалмаган тамыр менен алмаштырдык. Ушу 2019 марттын 25-inde биринчи операциясы болду. 5 күн жаттык, обследование кылып, биринчи операциясын кылгандан кийин боорду алып 70%-ин кесип эле алып кайта жаап коюшту. Мага алып чыгып көрсөттү. Мен аны гистологияга алып бардым. Ошондо айтты Расул Абалиевич, дагы муштундай болгон шишик турат деди боордо. Экинчи этабында болсо ошо боорго кетүүчү кан тамырга аны жалгаштырдык, мына могуреки 11 сантиметрлик. Анан уже аларды эметкенден кийин боорду кайра ордуна алып келип жалгаштырып атабыз. Могу жана бөйрөк, анан бут тараптан келаткан кан тамырды кошуп аткан этабы кошулуп бүттү. Анан негизинен могу жүрөккө кеткен жагына кошкондо биз кыйналдык. Жүрөк ошондо 2 мүнөттөн ашык холостой иштеп калды да, бош эле. Каны жок. Бирок ошол 2 мүнөттүн ичинде биз жетиштик могу кан тамырга толугу менен кошуп эметкенге. Ушул мезгилде бул орунунун кан басымы почти 0-ге чейин түшүп калды да. Анестезиологубуз болсо коркуп, эмне болот эми, ойгонбойбу деген маселе болуп калдык да. Биз жанагыреки өзгөчө моундай кезде кан басымы түшүп кеткен кезде мээ страдайт этип калат да. Мээ почти кислороддун 20% мээ кабыл алып анан иштетет да. Анан ошол мээси кайра иштейби, иштебей калабы деген дагы ойлор болду. Бирок 2 мүнөттө менде кровопотеря дагы почти 3 литрдей кан кетип калды. Жана чоң жүрөккө кеткен кан тамырга оролуп калыптыр булгурт. Анын үчүн биз сосудтарды которушубуз керек. Бул кыйын операция, дагы даярданышыбыз керек деди. Ошо менен март бүттү, апрель, май, июнда анан кайта даярданып кайта келдик. Немеге жиберишти, Турцияга жиберди, какой-то жидкость, атын унутуп атам. Ошону алдырышты. Россиядан неме кылып заказ берип жана протез алдырышты, сосудту. Анан алып кайта июлдун 2-синде кайта экинчи операциясы болду. Операция учурунда Мирбектин жүрөгү 2 жолу токтоп калат. Ошол мезгилде Мирбек өзүнүн кепин кийип, каза болгон тайекесинде да жолукканга жетишет. Аппак жерде жүргөндө, асманда жүргөндө болду. Тайкем жанында жүргөндө, тайкем чачы өсүп, ак неме жүрүптүр. Тайкем колуман жетилип атып жүрдү. Ошол моментте эсиме келе түштү. Экинчи операциясы өтө оор болду. 16 саат болду экинчи операциясы. Канча деген почти бир 10-15 литрдей кан кетти. Ошо кан ташып аттык. Врачтарга да рахмат. Булар бир жерден жардам берип, кан таап берип атышты. Өзүбүз алып аттык деген эмеден. Кан алган жерден. Ошентип 16 саат дегенде болду, бирок 2 күнгө чейин өзүнө келе алган жок. Кайра боорду өзүнүн ордуна толугу менен жайгаштырдык. Портальный веналарын коштук. Печёночный артерия деп коет, боордун артерияларын андан кийин коштук. Мына могул болсо жана алынган шишик көрдүңүзбү? Ошол жана боор аркылуу жүрөккө кеткен кан тамырлары мынакей ошо шишиктин ичинде калган да. Бул мен муштумдан да чоңураак моунчалык шишик болуп атат. Анан операцияны бүтүп аткан кезде кан басымы ордуна келип калды. Давлениясы почти 110-170 болуп көтөрүлүп калды. Бир убакта эле врачтар мындай чуркап калышты ары беричи. Тызылдап эле чуркап калды. Медсестралар да кирип чыгып анан эмне болду десем, жакшы деп эле мага эчтеке айтышкан жок. Операция бүткөндөн кийин айтты. 2 жолу жүрөгү токтоп калды деди. Биз коркуп кеттик деди. 2 жолу жүрөгү токтоп калып. Мирбектин каралашкан эжеси Малика көз жашын төгүп, ары бери басып, Кудайдан анын өмүрүн тилеп жатса, Расул Абалиев баштаган дарыгерлердин тобу Мирбектин өмүрү менен күрөшүп жатты. Анан операция бүткөндөн кийин эле, боорду кошкондон кийин биздеги ошол интраоперационный деп коет. УЗИ менен кан тамырларды текшеребиз да, ультразвуковой доплер деп коет. Ошондо могул протезди көрдүк.
протез иштеп аткан бош. Анан ошол аркылуу жүрүп аткан кандын ылдамдыгын, анан көлөмүн текшердик да. Ошонун баардыгы нормага түшүп калды. Ошондо Кудайга шүгүр, значит, жакшы болду. Эми Кудай таала ошо боорун иштеткенге жардам бер деди. 3-күнгө караган күнү айтышты ойготолу, келиңиз деп. Анан бирок врач айтты, Расул Абалиевич, баарына дайым болуңуз. Сизди тааныбай калышы да мүмкүн. Өзүнүн атын билбей да калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде жана боорду алып чыгып коюп жана протез сосудду которгондо неме жүрөк халастой иштейт экен да, через бөйрөк менен элечи. Ошондо башка доо кетип калса, ошондой состояние болуп калышы мүмкүн деди да. Анан реанимацияга киргизип, Мирбек десем, көзүн жумуп эле жатат. Анан Расул Абалиевич, Мирбек, эжең келди, бул ким десе, бул ким десе эле, Мирбек десем эле эжем деди. Анан аты ким десе эле, Малик эжем деди. Ошондо эле баарыбыз ыйлап жибердик. Врачтар Расул Абалиевичти ким, Азат, баары тиги неме биздин кылган операциябыз текке кетпептир ишибиз деп, бала өзүнө келди деп. 3-чү суткада операция өткөндөн кийин 2-чи сутка күнү эле экстубация болду, өзүнө келди толугу менен. 3-чү суткада уже больнойду отургузуп, вибромассаждап коебуз, өпкөсүнүн иштешин жакшылагандайларга. Андан кийин 18-чи суткада толук жакшы болгондон кийин мына биз ошо жалпы ошо операцияга чыккан бөлүмдүн коллективи сыртка чыгып узатып аткандагы сүрөтү болду. Ошо мен реанимацияда бир 10 күндөй жатты, анан палатада жатты, жакшы. Мына быйыл 2 жыл болот, ай сайын келип бияка көзөмөлдөнүп турчубуз. Анан былтыр оорудан бери жана пандемиядан бери келген эмеспиз. Кара Балтадан өзүбүздүн неме райондук врачка көрүнүп аттык. Анан бул жолу Расул Абалиевич өзү чалып калды, келип бир 4-5 күн. Былтыр да февралда келип жатып кеткенбиз, 5 күндө обследование кылып, полностью текшерилип, анан кел алып келгиле, бир сыра дагы текшерели. Уже мына 1 жыл дагы өтүп кетти, 2 жыл болуп калды деп. Анан ошого келгенбиз, эми анализдердин баарын алышты, УЗИге өттү, баары жакшы экен дейт, норма экен дейт. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, жакшы дейт. Мирбек аман калды. Эми аны атам качан келет деп күтүп жаткан 2 баласы, бир туугандары кучак жайып күтүп алат. Ал эми биздин өлкө адамдын денесин алып коюу күнү белгиленди. Ал 27 март 2019 жыл болду. Өзүнүн боорун тазалап, өзүнө жайгаштыруу операциясы дүйнө жүзүндө 180 жолу жасалса, СНГ өлкөлөрүнүн арасында Россиядан кийинки Кыргызстан болуп калды. Ал эми Борбордук Азияда 1-чи жолу болду. Азыр болсо мына 2 жыл болуп, мына бүгүн дагы ошол число бүгүн 18 июнь болуп калды. Буйрса дагы 20 күндөн кийин туура 2 жыл болот да.